Илим жана зикир. Илим 34. Умар бин Хаттаб радиаллаху анху айтат. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу отурганыбызда, аңдоосуздан көздүн жоосун алган, сүттөн ак кийим кийген, өтө кара чачтуу бир киши пайда болду. Анын сапарда жүргөндө кебетеси көрүнбөйт. Ошондой эле биздин бирибиз да аны таанычу эмес элек. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бет маңдай барып, тизесине тизесин тийгизип, колдорун тизесине коюп, «Эй Мухаммад, ислам деген эмне?» деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ислам деген Алладан башка ибадат кылууга татыктуу зат жок. Мухаммад анын элчиси деп күбөлүк берүү, намаз тургузуу, окуу, зекет берүү, Рамазан айында орозо тутуу, мүмкүнчүлүк болсо ажылыкка баруу деп жооп берди. Туура айттың, деди жанагы киши. Суроону өзү берип алып, жоопту кайра тастыктап жатканына биз айраң таң калдык. Анан тиги киши, мага ыйман жөнүндө кабар берчи, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ыйман деген Аллага, анын периштелерине, анын китептерине, анын пайгамбарларына, кыямат күнүнө жана жакшылык менен жамандык тагдырдын жазмышы экенине ишенүү деп жооп берди. Жанагы киши, туура айттың, деди да кайрадан, эми ихсан жөнүндө кабар берчи, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ихсан деген Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Эгер андай кыла албасаң, жок дегенде Алла мени көрүп турат деген сезим менен сыйынуу деп жооп берди. Тиги киши, эми мага кыямат кайым жөнүндө айтып бер деп суроо салды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, жооп берип жаткан сурап жаткандан көп билбейт, деди. Андай болсо, анын белгилери, аламаттары жөнүндө кеп сал, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, күң аял өзүнө айым, башкача айтканда, кожоюнун төрөп алат. Жөө жалаң жүргөн, үстүндө бүтүн кийими жок, колу жука, кедей кембагал, койчулар биринен бири озуп, бийик үй, турак жай, имарат салышат, деди. Жанагы киши ордунан туруп чыгып кетти. Мен бир аз убакыт турганымдан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, «Эй Умар, суроо берген ким экенин билесиңби?» деди. «Алла жана анын элчиси жакшыраак билишет», дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ал Жабраил алейхиссалам. Ал силерге силердин диниңерди үйрөтүү үчүн келди, деди. Умар бин Хаттаб радиаллаху анху айтат. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу отурганыбызда, аңдоосуздан көздүн жоосун алган, сүттөн ак кийим кийген, өтө кара чачтуу бир киши пайда болду. Анын сапарда жүргөндө кебетеси көрүнбөйт. Ошондой эле биздин бирибиз да аны таанычу эмес элек. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бет маңдай барып, тизесине тизесин тийгизип, колдорун тизесине коюп, «Эй Мухаммад, ислам деген эмне?» деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ислам деген Алладан башка ибадат кылууга татыктуу зат жок. Мухаммад анын элчиси деп күбөлүк берүү, намаз тургузуу, окуу, зекет берүү, Рамазан айында орозо тутуу, мүмкүнчүлүк болсо ажылыкка баруу деп жооп берди. Туура айттың, деди жанагы киши. Суроону өзү берип алып, жоопту кайра тастыктап жатканына биз айраң таң калдык. Анан тиги киши, мага ыйман жөнүндө кабар берчи, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ыйман деген Аллага, анын периштелерине, анын китептерине, анын пайгамбарларына, кыямат күнүнө жана жакшылык менен жамандык тагдырдын жазмышы экенине ишенүү деп жооп берди. Жанагы киши, туура айттың, деди да кайрадан, эми ихсан жөнүндө кабар берчи, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ихсан деген Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Эгер андай кыла албасаң, жок дегенде Алла мени көрүп турат деген сезим менен сыйынуу деп жооп берди. Тиги киши, эми мага кыямат кайым жөнүндө айтып бер деп суроо салды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, жооп берип жаткан сурап жаткандан көп билбейт, деди. Андай болсо, анын белгилери, аламаттары жөнүндө кеп сал, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, күң аял өзүнө айым, башкача айтканда, кожоюнун төрөп алат. Жөө жалаң жүргөн, үстүндө бүтүн кийими жок, колу жука, кедей кембагал, койчулар биринен бири озуп, бийик үй, турак жай, имарат салышат, деди. Жанагы киши ордунан туруп чыгып кетти. Мен бир аз убакыт турганымдан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, «Эй Умар, суроо берген ким экенин билесиңби?» деди.
Алла жана анын элчиси жакшыраак билишет, дедим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ал Жабраил алейхиссалам. Ал силерге силердин диниңерди үйрөтүү үчүн келди, деди. Муслим. Пайдасы. Күң аял өзүнө айым, кожоюн төрөйт дегендин мааниси кыяматка жакын ата-энеге баш ийбөө, тил албоо көнүмүш адатка айланат. Ал тургай кыз бала мүнөзү боюнча апасына жакын, ийкемдүү болот эмеспи? Жок, тескерисинче, апасынын тилин албай, тим болбостон, айым аялга күн кандай мамиле жасаса, так ошондой мамилени апасына жасап өкүмдөр болот. Кыяматтын экинчи белгисинин мааниси байлыкка татыктуу эмес адамдардын колуна байлык өтөт, тиет. Алардын күдөрү болгон аракети бийик, заңыраган үйлөрдү куруу болот. Ошол жаатта жарышышат.